урушуп кетирип атат. Анан эки кызым көчөдө калбасын деп мен үйдөн кетпей отурам. 2025-жылы өзгөчө күз мезгилинде үйүбүзгө тирилөө итти союп бакчага апарып окутуп келип, чабырабызга илип, алдан сырткары уйдун келлесин, сөөктөрүн ошондой бакчага апарып окутуп келип жүргөн. Эме деп жазганда ошол кайным уул төрөбөйсүн деп үйдөн кууп жатат. Биз бүгүнкү күндө 10 айдын ичинде мен 1 эмес 5 өлкөмүн да. Анан өзгөчө баланы жоготуш өтө оор болот экен. Биз бүгүнкү күндө мындай баланын күйүтү менен эле жүрөбүз да, балам менен. Үйдөн чыгып кет деп кубалап атат. Анан бардыгын ошол айтканын кылат, тагдырдын айтканын кылат бардыгы. Анан кечегиде дагы үйүмө келип, күйөөм экөөбүз курган үйүбүздү сенин мээнетиң кеткен эмес деп, бир сом акчаң кеткен эмес деп мени кемсинтип, урушуп кетирип атат. Анан эки кызым көчөдө калбасын деп мен үйдөн кетпей отурам. Үйдө болсо акылдуу болуп, мыйзамды билет экен, ал апасына өткөзүп койду. Эми болсо сенин бир сом акчаң кеткен эмес деп кетеле кетип атат. Уул төрөбөй экенсиң деп. Ошого сиздин буяка келгениңизди угуп калып жетип келдим. Ошого ушундай эле бул үйдү мага ыра көрбөсө, кыздарына ыра көрбөсө, күйөөм мага бир комнат үй алып берсин, кыздары менен жашаганга. Күйөөм Россияга кетирип бирди, жашабайт деп. Саламатсыздарбы? Мен атым Тагдырбек Таштанбек уулу, Мырзар агайынан. Ошол айтылгандай айылдык кеңештин депутатыбыз. 2016 жылдан бери депутатбыз ал айылдык кеңеште. Мына сазытта деле өзү 8 мандатка 20-дан ашык кандидат катышып, эң көп голос менен өттүк. Анан жеңебизден ошо 12-июнь күнү жана айтып атпайбы, уул төрөбөсөң кайным кубалап атат, сен уул төрөбөйсүң деп кубалап атат деп атпайбы. Булар биринчи президенттин өкүлү менен 9-июнь күнү Кароол айыл өкмөтүнө караштуу Шералы айылында болгон жыйынга катышышкан. Анда дагы ошо арызында эме деп жазганда, арызы дагы бар менде бир нускасы, эме деп катышкан. Эме деп жазганда арызыначы, жолдошум мени үйдөн кууп, кысым көрсөтүп жатат деп эле жазган да арызыначы. Анан булардын сөзү баягы ал жерде резонанстуу болбой калды ошойт. Себеби баягы 6 балама пособия төлөнбөй атат деп бир келиндин сөзү абдан резонанстуу болбодубу? Эл булардын сөзүнө макул мындай маани бербей калганбы? Айтор булар башынан анан пландаштырып жакындары мененчи. Анан 12-июнга даярданып барышат. Анан темасы дагы чтобы элдерге баягы элдер өзүн мындай сразу көрүш үчүн, кызыктуу болуш үчүн, коомдук талкуу жаратыш үчүн эме деп жазганда ошол кайным уул төрөбөйсүн деп үйдөн кууп жатат депчи. Бул жеңебиз менен агабыздын экөөнүн тең өзү экинчи турмушу. Анан бул боюнча айта турган болсок, мен жеңеме бир эле суроом бар да. 2 жылдан бери мени көрдүңбү мындай бетме бет деген эле суроо бергим келет да. Телефон чалуулар болсо, же телефондон WhatsApp'тан жазгандарым болсо, аны көрсөтсүнчү ушу коомчулуккачы. Монтип жазды депчи. Мен жеңемди 2 жылда 5 эле жолу көрдүм да. Биринчиси 2025-жылы 3-май күнү атам каза болгон күнү. Анда деле сүйлөшкөн эмеспиз, салам да берген эмеспиз. Андан кийин 7-июнь күнү, суббота күнү атам 40 болгон, ошондо көргөм. Ошол боюнча 2025 таптагыр көргөн эмесмин. Ал эми 2026-жылы 5-6 март күнү балам каза болду. 5-март, 6-март күнү көргөнмүн. Анан балам тажиясынан кийин 4-5 күндөн кийин 9 же 10 март күндөрү мен ошо агам менен жеңебиз жашап аткан үйгө барганмын. Ага эмне себептен бардым? Аны мен азыр айтып берем кененирээк ал боюнча дагы. Жалпы эле айта турган болсок, биз бүгүнкү күндө 10 айдын ичинде мен 1 эмес 5 өлкөмүн да. Анан өзгөчө баланы жоготуш өтө оор болот экен. Биз бүгүнкү күндө мындай баланын күйүтү менен эле жүрөбүз да, аламы мененчи.
бул жерде деле жеңең түндөсү ооруп калат, кээде тырышып калат. Ушу баланы күйүтүү ушунчалык бизди кыйнап атат бүгүнкү күндөчү. Бул сөз менен айтып мындай бүткүсүз нерсе болуп атат да. Анан скорый чакырасың, скорыйлерди көрө берип кыздарым уже садикке алып кетип алсаң деле мындай безилдеп калды да. Анан түнкү саат 2-3-төрдө кээде тырышып калат, тиштенип калат. Айла жок коркконуңан кайненең менен кайнатамды чакырам. Алар деле уже бүгүнкү күндө безилип калды. Мындай жалпысынан айтканда биз бүгүнкү күндө мындай баланы күйүтүүнөн чыга албай эле болуп турабыз да. Ишенесизби дагы бир нерсечи? Мен 6 жашар, 4 жашар, анан 1,5 жашар балам бар да. 6 жашар кызым кыйла сөзгө түшүнүп калган да. Акам кана дейт да. Россияга окууга кетти деп эле коебуз да. Ал ыйлаганда 2 саат токтобой ыйлайт. Бирок биз ушу баламдын өлгөнүн кыздарыма бүгүнкү күнгө чейин айта элекмин да. Себеби алар шаарда болгон, балам айылда кайтыш болгон да. Анан тагдырдын тамашасы менен как раз 5 март күнү менин балам тажасы болду. Кызымын прощай детский сад деген ачык сабагы болду. Мен кызымды айылга апарган эмесмин да. Просто ал азыр күтпөй эле койсун, жаш эле туруп депчи. Анан жана айтпадымбы, балам тажасынан кийин 5-6 күндөн кийин либо 9-10 март күнү жеңебиздикке бардык депчи. Ага баруума себеп эме болгон. Очок угубуз бар, баягы 3 очок деп коебуз. Ошонун алдында бир белгисиз идиш туруптур. Мен аны ачып карасам май экен да. Анан майдын үйдөгүлөрдөн сурадым, бул эмне болгон май деп. Анан алар айтышты, ошо жеңемдин аты Элнура, агамдын аялы. Ошо Элнура былтыр коюп кетти эле иттин майы кызыма иштетем деп. Ошол деди. Анан мен аны алып туруп жеңемдин үйүнө бардым. Анын барган себеби 2020 жеңебиз өзү бизге келин болгондон кийин болгондон баштап эле мындай бакчыга көп каттачу эле да. Себеби жеңебиз бизге келгенден кийин деле 4-5 жыл мындай төрөбөй жүргөн да. Анан бакчыга көп каттачу. Мен өзүм деле суббота базар айылга барганда жеңебизди Ошко, нар жак бер жака бакчыга ташып жүргөм да. Анан 2025 жылы өзгөчө күз мезгилинде үйүбүзгө тирүүлө итти союп бакчыга апарып окутуп келип, чабырабызга илип, алдан сырткары уйдун келласин, сөөктөрүн ошондой бакчыга апарып окутуп келип илип жүргөн. Ал боюнча кабарым бар болчу, бирок мен жеңеме бир ооз сөз ал боюнча деле эч кимге мындай биз айткан эмеспиз, но бирок угуп жүргөн. Анан мен ошол майды көргөндөн кийин мен ойлодум, жеңем бизге өлүмгө кылган мындай бир сыйкыр деп эле мен ошентип ойлоп эле мен жеңем үйүнө барып деле айттым. Жеңем үйүнө барып айттым, бул эмне десем, билбейм деди. Хорошо, силер анда сөзгө түшүнбөйт экенсиңер, мен ушунча кой деп келдим. Силер түшүнбөдүңөр. Бул ошол силер өлүмгө кылган сыйкыр. Буга тем более апаңдын да эмеси бар, тиешеси бар. Себеп дегенде жеңебиз өзү өзгөндөн Мырзаракка келгенде көпчүлүк учурда үйүбүздү таппай адашып кала берет да. Анан бул бакчыга өзү жалгыз деле бара албайт. Же апасы кошо апарган, же болбосо ошо Мырзаракка Зелнура деген сиңдиси, бир тууган сиңдиси турмушка чыккан, же ошол апарган. Олордон башка эч ким апарбайт да. Анан ошентип айтып эле, хорошо, давай анда мен азыр милиция чакырып койдум, ошол милициялар менен мыйзамдуу мындай териштирели деп артыма кайтсам, анан айта баштады. Бул май уйга дари деп акаңыз алып келгенден биз силердин үйүңөргө апарып койдук деп. Болуптур, эмне болсо дагы азыр милиция келсин, анан териштиребиз деп мен артыма кайтсам, ооба, гротубуздун берки башыга чейин жеңебиз артыбыздан ээрчип келди. Милиция чакырбай туруңуз деп. Анан үйгө келсем, агам айтып калды. Тагдыр азыр жеңең чалды. Сен милиция чакырыпсың, милиция чакырбай эле туруптур. Мен булар менен мына атам жылдып өткөндөн кийин өзүм сүйлөшөмүн бул боюнча. Деп ошол боюнча эле ошол маселе тема жабылган, бүттү. Анан балдарыбыздын как раз баягы орозо чыгып калды, балдарыбыздын тажасы болду. Анан айт болуп калды, ороз айтчы. Анан Кореядан, Россиядан эже карындаштарым, бир туугандарым, акаларым, укаларым келди да. Анан 26 март күнү атабыздын жылдыгын өткөздүк срочно эле. Анан тажадан бир күндөн кийин эле бунун 28 март күнү апасы, бир тууган абасы Нурбек деген Нечке Сай айылында ошо мугалим болуп иштейт экен мектепте. Анан Ильичевкада атасы менен бир тууган эжеси Максат деген. Анан Мырзарыкта жана Зелнура деген карындашы үйгө келет. Анда үйдө апаман болбойт, мен дагы болбоймун. Анан эже менен эле эң кичүү укам болгон, анан ошол агабыз болгон. Агабыз деле мындай жаш бала эмес, 82-жылкы бала. Анан ошол жерде агасы келип, ошо абасы келип туруп, акамды коркута баштайт да. Ал жерде деле алар максат эмне болгон? Апасы бир эле сөз айткан да, жылдыкка эмне чакырбадыңар деп. Агам аларды жылдыкка чакырган эмес. Себеби бир жыл
агамды мындай сен малсың деп ар кандай багындай палит сөздөр менен кыргап шилеп келген экен. Аны апама дагы чалып алып балаң мал ал бул деп багындай орой сөздөр менен сүйлөгөн экен. Анан апам айткан экен, сенин кызыңдын вирусу бар экен, алдын ала айтып кой элең деген экен да. Анан ошо 28 март үйгө келгенибизде, үйгө ошол апалары келгенде, жеңебиздин ата энеси келгенде, анан агам айтат, мал адам качан адамдарды жылдыкка, жакшылык, жамандыкка чакырчу эле депчи. Анан ошол жерде жанагы Нурбек деген абасы, мен сени ГКМга беремин, жакшы жашасаң, сотко берем, өмүрүңдү түрмөгө чиритем, болгону бир үй, бир торпогуң бар, аны сатыбам, кутула албайсың деген ушундай оор сөздү айтат дагы. Анан агам тем более өзүнүн үйдө бир туугандарынын алдында баягы сөздү укканда ачуусу келет дагы. Пожалуйста, алып кете бер карындашыңды дейт. Мен ушунча чыдап келдим, болду, чыдабайм, эми чыдабаймын дейт. Карындашың биринчи эр менен сүйлөшүп жүрүп, телефон менен сүйлөшүп жүргөндө дагы кармап алып унчукпадым. Аны мына апасы бетип турат, апасы гана билет болчу дейт. Ушунча ырым-жырым кылып келдим, унчукпай жүрдүм деди. Анысы алыс кегенсип, кечиндеси эшикке чыгып сара кылгандан зеригип, лаганды үйгө алып кирип алып, башыма отуруп алып сара кылат. Кызың, карындашың, пожалуйста, алып кете бер дейт дагы. Акам ошол жерде 28 март күнү эле ошо абасынын колуга эле кагаз түрүндө жазып берип, бүгүндөн баштап мен карындашыңарга, кызыңарга бирдеке болсо жооп бербеймин деп кагаз түрүндө жазып берип, абасына берип кагазды. Ошентип ошолор кетет. Анан алар дагы айтат бирок, анда ажыраша турган болсоң, ЗАГСты аласың дагы, экөөнүн ортосунда ЗАГС дагы жок да. ЗАГС алып туруп, анан ажыраштырабыз дейт. Агам айтат, мен ажырашкандан кийин зачем ЗАГС алып? Мен албайм дейт. Анда сенин атыңа биз эртең понедельник ЗАГС алабыз, анан понедельник кызды алып кетебиз дейт. Ошо менен маселе бүткөн. Анан жеңебиз жана айтып атпайбызбы, вирус бар депчи. Жеңебиз канында вирус бар. Врачтардын сөз түрүндө мындай ФАПтын, областной больницалардын, төрөтканалардын мындай заключениясы бар да, төрөгөнгө болбойт, каныңда вирус бар, төрөсөң дагы через лечение анан төрөшүң керек дегенчи. Анан жана айтпадымбы башындачы, 4-5 жыл биринчи келин болуп келгенде төрөбөй жүргөн деп. Анда дагы булар тапкан акчасын эле бакчага барып жүрүшкөн. Анан бир күн үйгө келсем, оштон үйгө барсам, жеңебиз ыйлап атыптыр. Анан үйдөгүлөрдөн сурадым, эмне болду, тынччылыкпы десем, үйдөгүлөр айтып калды, тиги бакчага барып жүрүп, ошо боюнда болгон экен. Туалетке барып сара кылып атканда, ошо баласы боюнан түшүп, туалетке түшүп кетти, ошого ыйлап атат деди. Анан врачтар эмне дептир, кандай экен деп сурадык да. Анан сурасак, ошо врачтар бул лечение алыш керек, ушундай деген заключениясы бар, эме врачтардын ушундай сөзү бар дегенинен, анан мен өзүмдүн жылкыларымды сатып берип, Оштогу частный клиникаларга жаткызып, аларга бүгүнкү күндө деле мындай архивинен ошол документтерин алып чыгып берем да. Мындай факт, далил менен сүйлөп атабыз да, биз ар бир сөзүбүздүчү. Ошентебиз. Анан бул жакта частный клиникадан жатып лечение алгандан кийин булар Россияга кетет, Россияга барып, балким жеңебиздин бакчысынан болду, же ошо дары дармектин күчү менен болду, жеңебиздин боюнда болуп, бир жакшына төрөйт. Анан төрөгөндөн кийин 2 жылча ал жакта жүрүшөт. Анан Кыргызстанга кайтат. Кыргызстанга кайтканда дагы жеңебиз боюнда болуп калат. Анан агабыздын биринчи турмушунан кызы бар эле, аны апам кошуп берет. Аны алар келер менен эле ошол үйгө бөлөбүз да. Азыркы жашап аткан үйүнөчү. Бөлгөндө ошо агабыздын биринчи турмушундагы кызын кошуп берет апам. Ал кызды деле башына төбөсүнө шыпыргы менен уруп эле батырбай коет. Анан аны атам биз деле карып калдык, тагдыр муну саңа бер дегенден, ал карындашым менин карамагыма өтүп, Ошто окутуп, ошо биз менен жашап келет да. Анан жанагы боюнда барары келди деп атпайбызбы Россияданчы. Анысы деле ошо ичинде өлүп калып, баягындай эме болот, утуру боюнда түшөт. Анан азыр баягы колунда көтөрүп жүргөн баласы бар да, анысы деле майып. Анан биринчи турмушунан кызы бар, анысы деле майып. Анан эме ал биринчи турмушундагы кызынын деле операцияларына агам 100 000 деген рубльдерди Россияда которуп турган да. Анын деле банктан мен любой время выпискаларын чыгарып келип берем да. Азыр 21-кылымда мында бирөөнү бирөө алдайт турган заман эмес да. Анан ошо менен эле булардын жашоосуна жанагы болбогон жылдыкка чакырбадың деп абасы болуп келип, коркутуп үркүтүп атышып бүтөт. Алдан сырткары бунун жеңебиздин Шайлоо деген бир тууган агасы болот. Акам ушунча айтпай жүрдү эле, өтүп кече баягы жеңебиздин ызы чуусунан кийинчи. Ал агасы деле коркутуп келген экен. Сен Элнура менен жашап атсаң, сага күн жок, тиги бу, сен качам деп кутулбагын бизден деген баягындай сөздөр менен элечи.
Анан ошо менен булардын маселеси бүткөн. Агам кагаз түрүндө жазып берип ата энесинин көзүнчө. Анан Россияга 1 апрель күнү анан Россияга кетет иштөө максатындачы. Ал эми үйгө келе турган болсок, үй бул жеке менчик, кол тийгиз мүлк. Бул мыйзамда конкретно жазылып турат. Бул жана себеп бул эмнеге айтабыз? Домат койбоду, мыйзамды жакшы билет экен, апасынын атына өткөзүп койгон үйдү дагы депчи. Бул үй 2000 жылдары сатылып алып, менин эң чоң 80-жылкы агам бар. Ошол ауылга ошонун атына оформление болгон. Аны любое время госреестрге барып, история прав недвижимое имущество десе, ошол жерде бүт ошо үйдүн историясы чыгып берет. Аны 2023-жылы биз деле эл катары кредит алганда, апамдын атына алмалды агам Россияда болгон, аялынын атына доверенность берип, договор дарениянын негизинде, тартуулоо белектин негизинде апамдын атына оформить этип, аны кредит алып залогко койгонбуз. Болгон жашоо ушул. Анан бул азыр жеңебиз эми көрүнгөн баягы адвокаттардын азыр эмне көп, мошенниктер көп да, аферисттер көп да, эптеп эле жалган жашыл сүйлөп акча алмайчы. Жеңебизге эмне кылды? Адвокаты алдап нетип, бул үйдү алып берем деп, ошентип жеңебизге пландарды түзүп берип, жана резонанстуу жалган сөздөрдү жазып берип, колунда кагаз турбайбы жеңебиздинчи. Ал нормальный деле атын өзү жаза албайт жеңебизчи. Чала сабат эле адам. Ошентип мындай бир бизге окшогон жакшына эле бир жеңебизди көрбөгөн адамдарга деле мындай биздин мындайынча айтканда тагдырыбызга балта чаап коюп атат да. Себеп үйдө апам өзү 71 жашта, апам өзү зорго турат. Биз өзүбүз баланын азабынан зорго турабыз. Ал информация селый Кыргызстанга тарады, биздин деле дос душман, куда сөөк деген бар. Ал нерсе бизге мындай абдан оор тийип атат бүгүнкү күндөчү. Мындай адамдын тагдыры менен ойнобош керек да. Мен деле бир эмес 2 высшее образованием бар. Алдан сырткары Россиядан Иркутский государственный университеттен атайын окуп келгенмин. Мындай биздин тагдырыбызга мындай жалган жала менен балта чаппаш керек да. Мен деле ошол жалпы мына жергиликтүү бийликтен, прокуратура, өзгөчө ровду ушул маселелерди тергөө боюнчачы. УУД да мындай өзгөчө суранып кетет элем да. Ушуну дыкаттык менен иликтеп, эгер чындап эле жеңебиздин сөзү чын болгон болсо, анда мага конкретно жазаны берсин, мен любой время жаза алганга даярмын. Эгер ушул нерсени мыйзам ченемдүү жеңебиз далилдеп бере албаса, анда ушундай жалган жала менен биздин тагдырыбыз менен ойногондугу үчүн жеңебизге биздин аброюбузга шек келтирип атат, эми жана башка айта берсе бул жерде сөз көп да. Жеңебизге конкретно биз жазаны бериш керек. Эгер жеңебизге конкретно ушундай жазаны бербесе, бул көнүмүш адат болуп калат дагы, эртең башкалар дагы ушундай курлай доомат менен чыга берет. Ансыз деле бүгүнкү күндө Кыргызстанда баягы ушу соц тармакта баягы зерикенин баары эле курлай доомат менен чыккандар көбөйүп кетти. Ошо курлай доомат менен чыккандардын санын чектөө максатында жеңебизге конкретно мындай бир далилдеп бере албаса, ушу айткан сөздөрүн, ушу дооматтарын конкретно мыйзам ченемдүү чара көрүп беришин өтүнүп кетет элем да мен дагы. Кайрылдыңыз да сиз? Азыр биз УРОУДга, ооба, биз ошо жалган жала жабуу боюнча, анан жанагы бакчыларга барып окутуу боюнча, ошолор боюнча биз УРОУДга кайрылдык арыз түрүндө. Азыр эми тергөө иштери жүрүп жатат. Алар тергөөнүн жыйынтыгы менен дагы убакыт көрсөтөт, белгилүү болот. Алдан сырткары менин сөзүм кем болбош үчүнчү, бул жеңебизге биз буга чейин кандай мамиле болгондугу боюнча эки сөз айтып кетейин. Жана Максат деген эжеси дагы кошо келди деп атпайбызбы? Алып турат, балким сиздердин голосованиясын угузуп койсок болобу? WhatsApp'тан мынтип жазып атат да. Тагдыр деп атат. Элнуранын мындай жаман характер бар экен, мен бир тууганым болсо деле билбей жүрүпмүн деп атат да. Кечээ үйүңөргө барганда дагы жагы тыйылбагандан деп атат, сиңдимин деп атат. Озуңду жагың жаап, жакшына тирилигин кыл деп урушуп келдим деп атат да. Алдан сырткары эме деп атат. Тагдыр деп атат. Элнура ушул малга келип дейт, бир да сени жаман сөз сүйлөбөдү эле. Сени мындай жер сууга койбой, абдан мактачу эле деп атат да. Ошол жеңемдин өзүнүн бир туугандары айтып атат. Ошо жеңебиздин эжеси айтып атат. Тагдыр деп атат. Эми дейт, жөн эле жашай бербейби, даяр үй турса дейт, бар жогу даяр болсо деп атат да. Эми ошондой ошолордун акылы бар экен, сиңдисинин башында тыйбайбы, жакшына жашаттырбайбы, алар жеке жашоого аралашпай эле койбойбу дейм да. Алдан сырткары ошол азыркы ошо жашап аткан үй өзү эң чоң акама документ болгон деп атпаймынбы? Ал өзү фактически 15 сотик, 8 сотиги гана акама документ болгон, 7 сотиги ал меники. Анан биз өзүбүздүн атабыздын үйү деле 11 сотик да. Анан мен шаарда жашаган үчүн акама ошо 7 сотикти деле бергенмин, ооз эки элечи. Алдан сырткары 30 метр эки кабаттуу кылып мал сарай салып бергенмин. Бүгүнкү күндө деле ал турат, барсаңыздар көрсөңүздөр болот. Ага, сиз мына жерде кенен кеңсер жашай бериңиз деп мен агама
30 метр мал сарайынан бери бергем да. Үшөө ошол өзүмүн 7 сотигин менен магама бергем да. Озеки. Документ алдым эмес, Озеки. Бул ошол жеңиңиз аты жөнү ким? Ахматова Елнура. Өзү түпкүлүгү Ичке Сайдан болот. Заргир зонасынан. Ооба. Эми бул эмне максатты көздөдү? Ошентип жалган маалымат таркатып Бул максаты баягы өзүнүн видеосунда деле айтып атпайбы? Мага бир комнат үй берсин депчи. Ооба. Болгон ошол болуп атат. А бирок агабыз Россияга чыгып кеткенден кийин деле апам жана эки кызына кийим-кече кылып берип, продукталарын алып берип атат экен. Апам аны бизге деле айтпай жүрдү эле, кече баягы ошо жеңебиз чыгып сүйлөгөндөн кийин айтты. Апабыз дагы айтат, мен кайсы дүкөнгө барып дейт, кийим кылгандарыман бери дейт, ошо дүкөндөн видеосунан бери алып берип көрсөтөмүн дейт, мындай факт, далил да.